Саламатсыздарбы, урматтуу Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, урматтуу мекендештер. Биз Баткен шаарындабыз. Сиздерге бул чыгарылышта той көйнөктөрү боюнча маалымат берем. Мына ушул сиздер көрүп турган Кыз Бийке салону 2-кабатта жайгашкан. Бул салондо кандай той көйнөктөр бар, сиздер издеп жатсаңыздар, биз азыр сиздерге толук көрсөтөбүз. Даректи түшүндүрүп кетейин. Мен турган жер Баткен шаарынын Мурат Салихов көчөсү. Болжолдуу дарек мына ушул Медина соода борборунун жанында 2-кабатта жайгашкан. Мен азыр 2-кабатка карай чыгып баратам. Көйнөктүн түрлөрүнү ушул чыгарылыштан көрөсүздөр. Мен тепкич аркылуу чыгып 2-кабатка көтөрүлүп, мына ушул салонго карай кирип баратам. Мен жанында салон ээси бар. Сиздерге маалымат алып берем. Саламатсызбы, кандайсыз эже? Жакшы, рахмат. Кош келдиңиз. Жумуш жүрүп жатабы? Мына караңыздар, кыздар бул жерде атайын адистер өздөрүнүн кызматын көрсөтүп жатат. Мына. Той көйнөктөрүңүз бул жерде экен, Бул жагында. Бул жагында. Охо, мына. Жаңы акыркы үлгүдөгү той көйнөктөрүнүн бүт баары мына ушул салондо жайгашыптыр. Жалпы канча көйнөк бар эже? Жалпы 60тан ашык көйнөк бар. Жалпы количество бирден эсептеп чыккан эмеспиз го, приблизительно эле айтып коеюн, Примерно айтканда жалпы 60тан ашык көйнөктүн түрү бар, Ооба. Мына. Жалпы 60тан ашык көйнөк бар экен. Бул жакта бизде кыргыз көйнөктөр да бар. Булар да прокатка берилет. Бул жагында кыргыз улуттук кийимдери, мына. Кыргыз улуттук кийимдери, көйнөктөр бүт баары сиздерде прокатка берилет, Мына ушул көйнөктөр дагы, Бул жагында жандай костюмдар бүт баары булар дагы комплекте свадебный платьяга комплекте берилет. Свадебный платьяга комплект булар дагы прокатка берилет, Бул көйнөктөрүңүз негизи кайсы жактан келген той көйнөктөр? Кайсы жактыкы? Гуанчжоу, анан Ташкент, Украина. Украина, Ташкент, Гуанчжоу, Турция барбы? Турциядагы. Турецкийлер бар, бирок турецкий өтө скромный болгондуктан бизде анча талап жок. Аны арасына алып кеп коебуз анча-мынча. Турецкийге азыр анчалык деле талап болбой калды, Көбүнчө основной Ташкенттен алып келебиз платьялардын основной частины. Ташкентте грамотно өтө жакшы тигишет да платьялардычы. Анан Гуанчжоуда өтө жакшы калат. Кытайлардан алабыз, ол деле жакшы. Анан единственный эме платьяны бул турецкий платья болот, мына платья турган скромный. Мына турецкийби, Бул платья бул өзүнчө изюминкасы менен өтө скромный платья болот булар. Скромный платья. Көп мантип жылтыратып, парпырак кылып тигишпейт да. Жакшы, мына. Ташкенттики кайсы же, мисалы үчүн көрсөңүз, Основной количество 60% Ташкентте. Мына олар бүт баары Ташкентте, мына ошолор бүт баары. Бул канчадан бересиз, мисалы үчүн арендага, прокатка бир күнгө? Арендага эгер кийилелек жаңы платья боло турган болсо, 15тен өйдө кетет. 15 миңден. Биринчи жолу кийген адамга 15 миң. Анын ичинде келинди жасайбыз, макияж прическасы, кызматтары. Жакын досунун макияж прическасы, платьясы, ичине аркасы. Келинди, анан жакын досунун макияж прическасы, булар бүт баары ошол аренданы акчасынын ичинде, Ошондо 15 миң сомго көйнөк алса, ошонун ичинде болот. Мына, караңыздар, бардык кызматтары да, бардык шарты жакшы экен. Мына ушул сиздер көрүп турган бул Ташкенттен келген. Ташкенттике дейт, азыркы учурда суроо талап көп болуп жатат. Ташкенттике мына айтканда тыкан жакшынакай болот экен. Бизде мындай жол салынгандарга дагы жакшынакай платьялар келген. Хиджаб кийгендерге, Бул кандай хиджаб менен кошо болобу же? Ооба, полный комплект болот ичинде. Мына. Хиджаб кийип, жоолук салып тойго чыксаңдар, мына ушундай келин көйнөк дагы бул атайын суроого байланыштуу, суроо талапка байланыштуу алып келиптир бул жерде. Негизи канча сомдон канча сомго чейин бересиз ошондой же? 5 миңден 20 миңге чейин. 5 миң сомдон 20 миң сомго чейин,
эң акыркы үлгүдөгүлөрү кымбатыраак болот. Олар 20, эми эгер ояктан мен көйнөктү кымбатыраак алып келип калсам 25 та болот да, ценасычы. Анан көйнөктүн эмесине карайт. Ручная работа же жөн тигилген болсо ошосуна карайт да. Ручная работа кымбатыраак болот. Например, мына көйнөк ручная работа болот. Ушул тышта көрүп турганбы? Чокторуну өздөрү колдо тигип чыккан. Бул колдо тигилген, бүт баары. Бул бир аз кымбатыраак болушу мүмкүн, а? Булар жанында турган көйнөктөр бар машинка менен бүкөн, основной полный эле. Мына караңыздар, мыналар машинка менен тигилген. Мына ушул сиздер көрүп турган, бул чоктордун баарын колдо тигип. Бул атайын колдо тигилген дейт. Өтө жакшы экен, мынакей. 5000 сомдон 20000 сомго чейин дейт. Мына эмелерин сурайчы, кыргыз улуттук кийимдер, булар прокатка канчага бересиздер? Кыргыз улуттук кийимдерди да прокатка 1000 сомдон 5000 сомго чейин. 1000 сомдон 5000 сомго чейин, а? Түрү көп экен, тандап алса болот. Кыз узатууга основной калган билекөсүн эле на витринага койгонбуз, основной часть биякта болот. Бул жакта бул. Менен алып кийсем. Бул жерде сиздер азыр билекөсүнө койгонсуздар да биз көрүп турган, андан сырткары дагы сиздерде бар. Кыз узатуу тоюна ушул жерден кыргыз улуттук кийимдерин алса болот, а? Эми айтыңчы, бул костюмшумдар дагы берилет да прокатка. Канча сомдон бересиздер? Основной прокатка эмес, свадебный платьяга кошуп беребиз. Көйнөк алса, ошого кошуп да бересиздер. Свадебный платьяга кошуп берилет. Мына. 2 жаш келесиздер, костюм дагы аласыздар, платья дагы аласыздар, кошуп берилет экен. Бир услуганын ичинде. Костюм дагы түрү көп, а сиздерде? Жакшы. Мына урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу кыз келиндер, айымдар, сиздер эгер той көйнөк издеп жатсаңыздар, Баткендеги эң сонун ушул салонго келесиздер. Кыз бийке салону. Сиздердин кызматыңыздарда сиздер кандай суроо талап койсоңуздар, ошого ылайык кызмат көрсөткөнгө даярбыз дейт. Бул жакта болсо адистер атан ушул макияждар менен бүт баары менен бул жерде кыздар иштейт. Жалпы канча бир 5-6 кыз иштейт окшойт сиздер колуңузда? Общий менден сырткары 7 кыз иштейбиз. Сизден сырткары 7 кыз иштейсиздер, э? Мына. Биздин көрүүчүлөр келсе, бир аз скидка кылып бересизби? Ооба, көрүүчүлөргө скидка болот. Чабарман каналынын атынан келдик десеңиздер, урматтуу айымдар, бир аз скидка дагы болот экен. Экрандагы телефон аркылуу байланышасыздар. Кандай суроо талап болсо, эгер алыста болсоңуздар, эгер Баткен шаарында болсоңуздар, мына ушул Медина базарынын жанында жайгашкан килемдер дүкөнү астында 2-кабаты ушул кыз бийке сулуулук салону. Ушул жерге чыгасыздар, байланышып көрөсүздөр. Мен жыйынтыктайм, ишиңизге ийгилик каалайм эже. Бардык биздин Баткендеги сулуу айымдарга кызмат көрсөтө бериңиздер. Мындан дагы Кудай буйрса, көйнөктүн дагы түрлөрүнү алып келип, элге жакшы кызмат кыла бериңиздер. Ишиңиздерге ийгилик каалайм. Мен ушул жерден жыйынтыктайм, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздерде суроо талап болсо, экрандагы телефон аркылуу байланышасыздар. Көрүшкөнчө.